коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат. Өлкөдө акыркы жылдары коррупцияга карата күрөш жүрүп, кармап камоолор байма-бай уланып келет. Күналы саркайсы мамлекеттик органдарда иштеген жетекчилер паракорчулукка шектелип кармалууда. Казынадан кымырып алгандар мамлекеттин эсебине мүлк акчалай түрүндө келтирген зыянды кайтарып жатат. Коррупцияны оздуктоого көрүлгөн бул аракеттерден канча каражат өндүрүлдү тизмектесек. Коррупцияга каршы күрөшүүдөн акыркы 4 жылда 20,4 миллиард сом түштү. Анын ичинен 14 миллиард 145 миллион сому мамлекеттик бюджетке чегерилсе, 6 миллиард 300 миллион сому турукташтыруу фондуна которулган. Ал эми 2023 жылы сүткорлордон депозиттик эсепке 8 миллиард 288 миллион сом өндүрүлгөн. Ал эми 2024 жылдын акыркы 2 айында эле 3 миллиард 383 миллион депозиттик эсепке которулган. Финансы министрлигинин депозиттик эсептерине которулуп жана эсепке алынат. Жогоруда айтылгандар министрлер кабинетинин атайын токтомдордун негизинде ишке ашырылат жана көзөмөлдөнөт. Жалпылап айтып кеткенде 20 жылдан 24 жылдын январь-февраль айларынын аралыгында депозиттик эсептерге 20 миллиард 445 миллион сом келип түшкөн. Казынага кол салып, кайрадан мамлекеттин эсебине которгондордун саппашында мурдагы бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов дагы болгон. Ал 2020 жылы 2 миллиард сом казынага төгүп, жоопкерчиликтен бошотулган. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиев казынага 12 миллион сом, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төгүп бошотулган. Жапа турмак бир эле мамлекеттик кызматтарга коюп койбой бул проблеманы бардыгыбыз коом ошо менен күрөшүшүбүз керек да. Коррупционерди коомчулукта мондай бир аябай жаман көз караш менен карап, аны элдин арасына кошула албай калыш керек андай адамдарчы. Коомдо өзүнүн ордун таба албай, ошол коомдо өзү батып жүрө албай калыш керек да. Ошондой жектеп, ошол жаман нерсе экендигин биз бардыгына көрсөтүшүбүз керек. Экономисттер сүткорлордон өндүрүлгөн каражаттар коомчулукка ачык жарыяланып турушу керек деген пикирде. Алардын кайда жумшалганы дагы көзөмөлдөнсө, элде ар кандай күмөндүү ойлорго шек жаратпасын белгилешет. Коррупция деген проблеманын кесепеттери менен эмес, анын себептерин көбүрөөк анализ кылсак жакшы болот. Себеби ошол нерсеге эмне себеп болуп берип атат, ошондой иш аракеттерди аткарууга, ошондой кылмыш жолго барууга кандай себептер бар. Ошол себептер менен көбүрөөк күрөшүшүбүз керек деп ойлойм. Экономика кайсы жерден башталат? Ошо коррупция токтогон жерден экономиканын өнүгүүсү башталат да. Ошондуктан мен айтат элем, бул жерде биз жапа турмак бир эле мамлекеттик кызматтарга коюп койбой бул проблеманы бардыгыбыз коом ошо менен күрөшүшүбүз керек да. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев соңку 2 жылда коррупция менен күрөштүн натыйжасында казынага 11 миллион сомдон ашык каражат түшкөнүн билдирген. Атайын кызмат бул жаатта жигердүү иш алып барылып жатканын жарыялап келет. Алмагүл Эрке, Байгызы Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.